Сноу Leopard Run 2024 5-эл аралык кайрымдуулук жарым марафону таң эрте Бишкектин Борбордук аянтында башталды. Ага 4500гө жакын адам катышты. Жөөгүлүктөр 5, 14 жана 21 чакырым аралыкка чуркашты. Алардын коопсуздугу үчүн атайын жолдор жабылган. Басымдуу бөлүгү 5 чакырым аралыкты тандаса, 14 чакырымга 1000ге чукул жөөгүлүк чуркады. Эң узун аралыкты 500гө жакын жаран тандаган. Ошондой эле 3 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн Kids Run жарышы өткөрүлдү. Миңдеген шаардыктар, чет өлкөлүктөр атайын келип атыптыр. Бул өтө чоң иш-чара. Билесиздер, май сайын жана көлдө өтөт, жибек жолу боюнча марафон. Анда эми атайын Чолпон атага барыш керек, 2-3 күн жатыш керек. Бул жерде мына абдан кубандырды. 10 миңдеген өтө чоң иш-чара болду. Шаардыктар үчүн, бардыгыбыз үчүн албетте аба ырайы өтө жакшы болду. Анан албетте Илбирс бул өзүбүздүн улуттук тумарыбыз. Сноу Leopard Run кыргыз тилинде ак илбирс чуркоосу деп аталат. Бул жөн эле спорттук иш-чара болбостон, сейрек кездешүүчү ак илбирсти коргоого багытталган. 2019-жылдан бери жыл сайын өтүп келет. Марафондун катышуучуларынан түшкөн мүчөлүк төлөмдөрдүн бир бөлүгү ак илбирсти коргоого жана жаратылыш чөйрөсүндөгү башка муктаждыктарга жумшалат. Отличительной чертой данного забега является то, что Бүгүнкү өтүп жаткан марафон ак илбирсти коргоого арналган. Өзгөчөлүгү чогулган каражаттын бир бөлүгү экологиялык программаларды ишке ашырууга жумшалат. Жылдан жылга катышуучулардын саны да көбөйүүдө. Шаар мэриясы тургундардын сергек жашоо образын камсыз кылуу максатында иш-чараны ар дайым техникалык жактан колдоп келет. максимально полноценно заниматься спортом. Ушул 4 жылдын ичинде биз 4 миллиондон ашык акчага негизи кайрымдуулук жасадык. Фотоловушкаларды алып бердик. Нива аттуу маркадагы унааны алып бергенбиз. Андан да тышкары шаарга биздин жанагы ботаникалык бакчага дагы 39 техникадан көп техниканы негизи өткөрүп бергенбиз. Быйыл ошо эгерлерге дагы жанагындай экипировка алып бермек болуп атабыз. Бул жарым марафонго кары жашы дебей каалоочулар өлкөнүн булуң бурчунан келишкен. Мындай марафондорго көп эле катышып жүрөбүз. Мен өзүм 73 жаштамын. Ошо ушундай кыскараак дистанцияларга жүгүрүп жүрөбүз. 10го жүгүрөбүз кээде. Азыр бүгүн 5ке жүгүрдүм. Элдин артында эмес, элдин алдында эмес, жолдун ортосунда. Движение — это жизнь дейт. Анысыгандай, аракетте болгонго аракеттенебиз, мындай кыймылда болгонго. Негизи мындай масштабдуу марафонго биринчи жолу катышым абдан жакты. Кыргызстанда ушундай марафондор көп болуп турсун деп элестейм. Өтө жакшы нерсе, элдерге биримдикке, баягы мээнетке, чыдампайлыкка, ошол нерсеге алдыга түрткү берет да. Мындай спорттук иш-чаралар өлкөдө байма-бай уюштурулуп келет. Бүгүн ушул эмеге марафонго келдик. 5 километр чуркайбыз. Мен биринчи жолу катышып атам. Баарына ийгилик. Буюрса мындай эмелер көбүрөөк болсо деп ойлойбуз. Бизге да ушундай көңүл буруулар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга. Марага алгачкы келгендер демөөрчүлөрдүн ар кандай сыйлыктарына ээ болушту. Ошондой эле катышуучу болгон ар бир жаранга медалдар тагылды. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда болжол менен аска тоолорду мекендеген 330дай ак илбирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айып пул каралган. Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.